кубалап үйдөн чыккыла дегенге барбаш керек да мэр деген. Өткөн жумада мына бизнес борборунан Сөркуло 146/1 ошол дарегинен жарандарды выселение кызматкерлер кылышкан. Выселение болду. Бирок эмне себеп үчүн учурунда мамлекеттик органдар ошол көңүлдү бурган жок. Мен канча жолу башкы прокуратурага каттарды жөнөткөм. Мэрияга жазгам. Мына бул жерде шылундар пайданы табып, жарандар, байкуштар жөн эле акчаны таратып, мына үйсүз эле калды. 23-22 жылда мен кат менен кайрылгам, бирок мамлекеттик органдарга кызыктуу болгон эмес да. А эмне себеп менен азыр кызыктуу болуп калды. Үйсүз калды көп эле. Аларга жардам бериш керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен суранат элем, президентке Садыр Нуркожоевичке ушул маселени жеткизип, эми бизде резервдик фонд деген бар. Ошол жактан жардам берсек болот да. Алар үйсүз калды. Эми чынында бомж болуш керек да эми алар. Алар күнөөлүү эмес. Мамлекет өзү учурунда мамлекеттик органдар көңүлдү бурса, алар ремонтту кылбай эле, ошол жерде жашабай эле, керек болсо ошол эле шылымдарга акча бербей эле жүрмөк. Сөркулович айтып атат, биякта депутаттар көтөрүп атат. Не ал жерде мэрдин бир интереси барбы? Ал мэр барып алып туруп ал жерге кайра адамдарды кууп чыгарып атат. Мэр деген элдин кызыкчылыгын ойлош керек да. Мен түшүнөм, эми инвесторлорду коргошубуз керек, түшүнөбүз, бир иностранецтерди коргошубуз керек. Бирок мынчалык эмес да. Мынчалык түз алып барып туруп кубалап үйдөн чыккыла дегенге барбаш керек да мэр деген. Мен ойлойм, бул түздөн түз мэрдин дагы жоопкерчилигин караш керек деп ойлойм.